Дал ушундай сындык жарактары көбөйүп, кароосуз калгандай элес калтырган бул парктын ачылганына 1 жылда боло элек. Жыл айланбай мындай жараксыз абалга келгенине 2 фактор айтылууда. Бул элдин кайдыгерлиги, ошол эле учурда эс алуу багынын сапатсыз курулгандыгы. Түмөнбай Байзаков атындагы бул парктын айрым бөлүктөрүндө олтургучтардын сынганын, таштанды таштоочу челекчилердин талкаланганын көрүүгө болот. Андан сырткары парктагы тапан таштар да чөгүп кеткен, арасында талкалангандары да бар. Фонтандын сапаты да өзүнчө маселе. Жаш балдар шоктук кылып, скамейка, мындай челектерди, анама ток сымдарыны тегишип атат да. Şöyle tözgülü topta ballarda ayıktım ufbaydı ayet. Şuğa ata-enelерге de aytış gerek baldarına. Balda tebegile bu bizdeki edip. Arar ufbaydı atpamağını. Өзүңүз деле эскертип берип жүрөт экенсиз да? Ооба. Көзүңүз алдында эле мындай көрүнүштөр. Илажы жок, тазалыкка карайм, сууну карайм. Жашоочулар өздөрү эс алса, кечкурун салкында эс алып жүрсө, анан кийин эмнеге сындырсын буну? Жаш балдар сындыра албайт, биздей улгайган адамдар деле сындырып алса керек. Сапатсыз болсо ошондой болот да. Мына көп жери эле жакшынакай эле турат, анан кээ бир жерлери ооба чөгүп кетиптир. Ал только немелерден, курган адамдардан эле. Андан сырткары орто бөлүккө орнотулган сааттын сандары да сынып түшкөн. Аталган парк өткөн жылдын август айында салтанаттуу ачылган болчу. Ачылышы болду, пайдаланууга берилди. Бирок жергиликтүү бийлик парктын курулуш иштерин ушул күнгө чейин толук кабыл ала электигин айтышат. Анткени курулуштагы айрым кемчилдиктер жеке компаниялар тарабынан жоюлбаган. Бул маселе сотко чейин жетти. Бүгүнкү күндө ошол Норус эс алуу багын курулган подрядчиктер менен мэрия соттошуп атат. Баягы Атлант-строй сервис деген ошол 9 миллион 200 миңге утуп алган подрядчик ошол сиздер айтып аткан ошо брусчатканы, анан фонтанды ошолор жасашкан да. Ошол иштин бүтүрүп аягына чейин чыкпагандыгына байланыштуу биз бүгүнкү күндө соттошуп келатабыз. Норус паркы толугу менен кабыл алына элек бүгүнкү күндө. Ошол баягы кемчиликтердин баарын жоюп, ошол неме кылгандан кийин гана биз кабыл алабыз бул паркты. Ошондо 9 миллион доллар баарын эле алышкан да, сумманын? Алышкан. Алып, бирок сиздер каалагандай кылып? Ооба, биз каалагандай кылып бүтүргөн эмес да. Азыр ошол боюнча сот иштери жүрүп атат. Буюрса ошол бүткөндөн кийин кабыл баардык кемчиликтерди жойгондон кийин гана биз кабыл алабыз. Алар эмне жөнүндө айтып атат? Булар баягы материалдар кымбаттап кеткен. Билесиздер, былтыр темир, тезек баардык 2 эсе кымбаттабады. Ошону негиз кылып атат, бирок келишимде так көрсөтүлгөн. Уткандан кийин баягы жумушту аягына чыгарыш керек да булар. Экинчи компания боюнчачы же алар? Экөө тең ошондой болуп атат азыр. 2 компания менен тең соттошуп атабыз. Экинчи компания берки алар скамейкаларды орноткон болуп калдык деген ошондой? Калган жумуштарын ошол экинчи компания жасаган да. Алар менен эмнеге соттошуп атасыздар? Алар бизден акча талап кылып атышат, ошол материалдар кымбаттап кеткенине байланыштуу бизге төлөп бериш керек деп. Түмөнбай Байзаков эс алуу багын оңдоп түзөө үчүн шаардык казынадан 42 миллион сом сарпталган. Курулуш иштери 2 жылдык кепилдик менен курулган. Кепилдик мөөнөтү бүтпөй жатып, тараптар бири-бирин сотко берди. Ал эми парктын курулушунун жоопкерчилигин алган жеке компаниялар менен байланыша албадык. Алардын да бул жаатта өз чындыгы болсо, 7 канал үнүн угууга даяр. Бүбүсара Урузалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.